Ички иштер министрлигинин расмий берген статистикасына ылайык 5 жылдын ичинде эле биздин республикада үй бүлөлүк зомбулук фактылары 3 эсеге көбөйүп, 2013 жылы 2,5 миң болсо, 2018 жылга 7200 деген цифрага жеткен. Ал эми 2020 жылдын 3 айында эле 3 айдын ичинде 2,5 миңден ашык факты катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65%га көбүрөөк болду. Бул мыйзамды иштеп чыкканга жыл башындагы январь-февраль айындагы болуп көрбөгөн үрөйдү учурган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары түрткү болду. Анын бардыгы эсиңиздерде, Каракол шаарында, Нарын областында, Ош областында мынакей 2 келинибиз каза болду. Жана башка биз бул расмий ачыкка чыккан маалыматтарды гана мисал катары келтирдик. Ал эми көмүскө мындай соц тармактарга чыкпай калган бир топ фактылар мына жеке баракчаларыбызга да келип жатат. Ошонун бардыгы ушул мыйзамды жазганга себеп болду десек биз жаңылышпайбыз. Үй бүлөлүк зомбулук жасаган жактарга коргоо ордерин берүүдө үй бүлөлүк зомбулукту жасоого тыюу салуу жөнүндө шарт 100% белгиленген. Жабырлануучу менен тике жана кайыр байланыштарга тыюу салуу жөнүндө шарт 5% учурда гана белгиленген. Маалыматтар коргоо ордерин узартууну чечкен жабырлануучулардын үлүшүнүн жогору эместигин 8% деле түзгөндүгү же үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган 3932 адамдын ичинен 295 гана адам экендиги көрсөтөт. Милиция кызматкерлеринин пикири боюнча мындай окуялар арыз берүүнүн зарылдыгы менен байланышат. Көпчүлүк аялдар үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча арыз берүүдөн баш тартышат. Профилактика жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү маселелери 2017 жылы кабыл алынган. Ошондой эле 2019 жылдын кылмыштарды жана жазыктык жосундарды жасагандыгы үчүн жоопкерчилигин жана шектүүлөрдүн, күнөөлүүлөрдүн мындай жоопкерчиликке тартуунун регламенттөө тартибин белгилеген бир катар жаңы кодекстер, атап айтканда жоруктар жөнүндөгү кодекс, жазык кодекси жана жазыктык процесстик кодекс менен катар күчүнө кирген. Үй бүлөлүк зомбулукту сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамын кошуп алганда дагы башка ар түрдүү мыйзам актылары менен жөнгө салынат. Мыйзамдардын жоболорун ошондой эле жогоруда баяндалган маалыматтарды талдоо үй бүлөлүк зомбулукту колдонуудагы тутумун натыйжалуулугун төмөндүгүн себептерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Көпчүлүк учурларда жабырлануучу жубайларына карата үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө дагы чараларды кабыл алуу жөнүндө арыз жазуудан баш тартышат. Жазык процесстик кодексинин 23 беренесине ылайык жосундар жөнүндө иштер сотко чейинки өндүрүш башталган. Башкача айтканда жабырлануучунун жанын мыйзамдуу өкүлүнүн арызын боюнча жеке коомдук күнөөлөө иштерине кирет. Мында тараптардын элдешүүсү менен токтотулат. Азыркы убакта жана үй бүлөлүк зомбулук жана жоопкерчиликтен бошотулган жазык кодексинин ар түрдүү беренелерине ылайык окшош укуктук жөнгө салуу иштейт. Мисалы, ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү 138 берене, аффект абалында оор зыян келтирүү 141 берене, этиятсыздык менен ден соолукка оор зыян келтирүү 142 берене. Көпчүлүк жабырлануучулардын практикасында жубайлар менен анын ичинде расмий никеге турбаган учурларда дагы нике мамилелерди токтотууну каалабайт. Ушуга байланыштуу үй бүлөнү сактоо максатында үй бүлөлүк зомбулук үчүн жоопкерчиликке тартуу жөнүндө талап менен расмий тартипте кайрылуудан баш тартышат. Үй бүлөлүк зомбулук үчүн жазалоо системасынын натыйжасыздыгы. Жоруктар жөнүндө кодекстин 75 жана 76 беренелери боюнча үй бүлөлүк зомбулук үчүн жаза 30 000 сомдон 60 000 сомго чейин гана каралган. Же болбосо коомдук же түзөтүү жумуштарына тартуу болуп саналат. Жумушсуздуктун жогорку деңгээлин, ошондой эле өлкөнүн чыңалган социалдык экономикалык абалынын шартында айып пулдарды суммасы өтө эле көп. Көпчүлүк жарандар үчүн абдан эле жогору. Эреже катары үй бүлөнүн бюджетин бирдиктирүү жана жубайлары жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы күч аракеттеринин эсебинен түзүлөрүн белгилеп кетүү керек. Урматтуу депутаттар, эми бардыгыбызга белгилүү, үй бүлөлүк бюджет дегенден кийин ал бир эле ошол зомбулук жасап аткан адамдын эсебинен гана түптөлбөйт. Ошондуктан бул бардык үй бүлө мүчөлөрүнөн түптөлүп аткандан кийин ошол штраф менен үй бүлөлүк бюджеттин эсебинен төлөнө турган штраф менен жазалаганыбыз
жабырланган тарапты дагы биз кошумча жазалаганыбыз менен барабар болуп атат. Ошол себептен биз ушул айыппул, штраф деген нерселерди таптакыр эле алып салайлы деп атабыз. Ал эми коомдук түзөтүү иштерге буруу берене дагы практика жүзүндө мына Ички иштер министрлигинин статистикасы көрсөткөндөй таптакыр иштебеген норма экенин көрсөк болот. Себеп дегенде ага бир топ себептер бар. Көпчүлүк ошол зомбулук жасаган адамдардын көпчүлүгү жеке секторго иштегенине байланыштуу жана оңдоп түзөтүү деген механизми бүгүнкү күндө таптакыр иштебей келгенине дагы биз кошумча мисал келтирсек болот. Эми мен бардык докладты окубай эле коеюн, мен концептуалдуу нерселерди эле айтайын. Биринчиси биз штрафтарды алып салууну сунуштап жатабыз. Экинчи, жеке коомдук күнөөлөө категориясынан биз коомдук күнөөлөө категориясына алмаштырып, ошону менен биз арыз жазуу, тосмо арыз жазуу жана жарашуу, примирение сторон деген нерсени алып салайлы деп атабыз дагы. Менее тяжкие преступления категориясынан тяжкий деген категорияга өзгөртүүнү сунуштап жатабыз. Буну менен эч кандай арыз жазуунун кереги жок болот. Азыркы бүгүнкү күндө очный ставка жасайт. Мисал үчүн милиция кызматкерлеринин ал зомбулук жасаган адамды 3 саатка чейин эле кармаган укугу бар. Өзгөчө учурларда гана биз кече мына жакында кабыл алган 48 саатка чейин деген норманы колдонсо болот. Бирок өзгөчө учур дегендин так түшүндүрмөсү мыйзамда жок болгонуна байланыштуу буну практика жүзүндө милиция кызматкерлери көптөгөн кыйынчылыктар менен дуушар болот. Ошондуктан биз эгерде жеке коомдук күнөөлөө категориясынан коомдук күнөөлөөгө өткөрө турган болсок, эч кандай арыз жазуунун да кереги жок болот. Кечекиге окшогон видео фактылар милиция кызматкерине жетиштүү болот дагы, алар иш чараларын алып барса болот. Экинчиси, штраф боюнча мен айттым, штраф таптакыр бул эффективсиз механизм, ошондуктан штрафты биз алып салышыбыз керек. Анан коргоо ордери боюнча охранный ордер деп коет. Охранный ордер эмнени камтыйт? Бул жөн гана предупреждение. Бул мындан ары үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюучу эскертүү гана. Мисал катарында ошол эскертүү алгандан кийин ал зөөкүр кайрадан эле сабай турган болсо, аялын жоопкерчилик эч кандай жок. Кайра эле бузуулар жөнүндөгү кодексинин 75 беренеси менен жоопкерчилиги каралган. Кайра эле баягы 30 000 сом штраф. Ошондуктан биз жаңы беренени сунуштап жатабыз. Коргоо ордерин бузган учурда ал 5 жылдан 7,5 мың жылга чейинки, эгерде эми ал жерде пояснениялары бар. Если не повлечет, азыр мен так окуп берейин. Жаңы беренеде ошол коргоо ордерин бузган учурда эске кайтпай суроолор өтпөйлү. 7,5 жылга чейин жазасы каралган учурда ал автоматтык түрдө эң негизги максат, урматтуу депутаттар, тергөө учурундагы мөөнөткө аны камакка алуу. Ошондо эч кандай сотто, мисалы үчүн мына кечеки окуяны ала турган болсок, башында 75 берене жоруктар жөнүндөгү берене менен ишти козгогон. Ал эч кандай камакка алууну, тергөө учурунда камакка алууну көздөбөйт. Анан ызы чуу көбөйгөнүнөн кылмыш кодексинин 144 беренесине переквалификация жасоого мажбур болду тергөөчү. Башкасы айласы жок эле. Бирок 144 статья кылмыш кодексинин бул истязание деген. Истязанияны сотто далилдеш үчүн ал истязание должно происходить на системном, систематический характерди далилдеп бериш керек. Аны кантип далилдейт? Анын үчүн бүгүнкү күндө жөн эле кошунасынын же карындашынын көрсөтмөсү жетишсиз. Анын үчүн дагы 5-6 видео, кечекидей видео болуш керек. Ошондуктан бул өтө мындай спорный вопрос. 144 менен биз анын далилдешине чоң күмөнүбүз бар да. Ошондуктан истязание көп учурда систематический насилияга кабылганын далилдеш үчүн бир топ кыйынчылыктар болот. Мен кыскача баяндама жасаганга аракеттендим. Сурооңуздар болсо, жок, даярмын. Таблоон бергиле, таблоого жазыңыздар. Суранабыз.